Рахмат, урматтуу төраға. Урматтуу депутаттар. Биринчи окууда комитетте каралганда аябай талкуу болгон, кызуу. Махат Эргешевне катышып өзүңүз жооп бергенсиз. Мыйзамдын негизи ниети жакшы. Ичинде коопсуздук маселеси боюнча маселелер бар экендиги айтылганда. Атайын миграция кызматы өкмөткө бул статусту кантип аныктайсыздар сиздер? Чет өлкөнүн граждандыгы бар мекендештер деп ушул мыйзамда белгиленген тартипте чет өлкөнүн граждандыгы бар мекендештин статусун алган чет өлкөлүк жарандардын аныкталат деп атасыңар. Кандай аныкталат ал? Мирлан Сәкбаев, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул мурда биздин жарандыктан чыккан жарандар үчүн болуп атат. Биздин баягы эсеп боюнча 300 миңдей жараныбыз чет элдин жарандыгын алган Россия Федерациясында. Ошол негизинен бир 80% мигранттарыбыз өзүңүздөр билгендей Россия Федерациясында. Ошолорго мурда өзү мындай бизде жашап кеткен мурда жарандыгын тапшыргандыгы боюнча бул боюнча комиссия карайт. Комиссияга сунуш 3 ай деп коюп атабыз. 3 айда ошол межведомственный комиссия бар, миграция кызматынын алдында. Ошол комиссия буну карап аныктайт. Комиссиянын статусу кандай бүгүнкү күндө? Президенттин алдындагы комиссиянын статусу бул өкмөттүн алдында межведомственный бардык органдардан бар, СНБдан бар, МИДтен бар, МВДдан бар, Финполициядан бар, Соцфонд, налоговый, ушундай органдардын баары чогулуп миграция кызматынын алдында ушундай межведомственный комиссия бар. Түшүнүктүү. Коопсуздук жана жер маселеси боюнча айтылганда, мына Коопсуздук комитет төрагасынын орун басары болуп турасыз. Коопсуздук боюнча сиздерде маселе жокпу? Бул эми ар тараптуу болуп калышы мүмкүн да. Сиздердин пикириңиздер барбы бул мыйзам боюнча? Көз карашыңыз. Азырынча риски все равно всегда будут, а на текущий период без макулус. Мирас Сәкбаевич, мен кошуп коеюн. Ошо коопсуздук маселеси боюнча мына жер боюнча көп ошол айыл чарба комитетинде көп талаш болгон баягы жер боюнчачы. Жер боюнча бул жака маселе бир эле мураска алынса деген эле кирди, башкасы кирген жок. Бул коопсуздук жагына шартына жооп берет да. Мирлан Исакбекович, кошумчалап коеюн. Мына ушул жерде отурган өкмөттүн мүчөлөрү, өкүлдөрү жана бир 15 жумушчу группа түзүп, мына былтыр биринчи окууну өткөнүнө 7-8 ай болуп калды. Ошол 7-8 ай ичинде биз бир топ жолу жолугуп, ушул ар бир маселени карап чыктык да. Кайсы жагы мамлекетке коопсуздук жагы бар, коопсуздук эмес жагы бар. Көптөгөн ушул мурдакы жарандарыбыз кайрылышта кызыл китеп жер алуу боюнча. Бирок алардын сунуштарын эске ала алган жокпуз. Бүт ушул отургандардын баары катышып макулдугун берди да, негизинен кыскасы. Оор жакшы жумуш болуптур. Биз баягы эсимде биринчи отурумда аябай талкуу болгон да. Азыр ошондо Махат Эргешевне ошол мурдагы жаран деп таптык. Анын статусун аныктадык. Ал эмнеге укук алат? Мамлекеттик муниципалдык кызмат, жер жана башка кандай укуктар болот? Ал чет элдик жарандыгы бар мекендештерибиздин бир нече укуктарга, артыкчылыктарга ээ болот. Мисалы айтып кетсек, эгерде виза алууга туура келген өлкө болсо, визасыз кирүүгө Кыргызстан территориясына жана саламаттык сактоо, билим берүү уюмдарында жеке менчигине карабастан алардын жанакы төлөөлөрүн Кыргызстан жарандары сыяктуу эле алардын төлөмдөрү теңдештирилет да, бир эле өлчөмдө төлөнөт. Андан сырткары эгерде айыл чарба багытындагы жерге мураскер болуп калса, азыркы күндөгү мыйзамдын колдонуусунда 1 жылда ошонун жерди бошотуп бериш керек, сатыш керек. А бул мыйзам долбоордо биз 10 жыл колдонуусун деп атабыз да. Инвестиция жасап, ушул жерге бирдемке эгип колдонуусун деп атабыз. Ушундай артыкчылыктар бар бир нече. Андан сырткары жанакы сиз айткандай шайлоого шайланууга укуктары жок. Жана саясий кызматтарга бара албайт. Укук коргоо органдарына, сот системасына
Ал эми саламаттык сактоо, билим берүү тармагында иштегенге жана башка чөйрөдө иштегенге укуктар болот да. Ошол статусту алуу критерийи кандай? Мен сунуш берген эле, мисалы, мына 2 миллиарддан ашык каражат которуп атат деп атабыз. Расмий түрдө банктан которулган кандай критерийлер менен берилет статус? Ким болот, мырза? Эми статусту алганда өтүнүч кат менен кайрылат. Өтүнүч кат менен кайрылганда бир нече чектөөлөр бар. Мисалы, соттолгондугу болгон болсо, кандайдыр бир ушул мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирген иш аракеттерге барган болсо, экстремисттик, сепаратисттик, террористтик уюмдарда мүчө катары болсо, жана ошо Кыргызстан территориясына кирүүгө убактылуу чектөө коюлган болсо, ушундай жактарын карап, ушундай учурлар болсо аларга уруксат берилбейт да. Кошумчаңыз жокпу? Ушулардын баарын биз мыйзамда нормаларын көрсөттүк да. Жана ошондой эле статус ыйгаруу жөнүндө өтүнүч кат бергенде өз жөнүндө мындай туура эмес маалыматты берген болсо, ошо 5-6 критерийди көрсөттүк. Ошолорго туура келбесе аларга берилбейт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, негизи мыйзам ниети жакшы. Бүгүнкү күнү бир топ кайтып атат. Анан бир топ жарандарыбыз бар. Бир эле учурда Кыргызстанда паспорту бар, Россия Федерацияныкы дагы бар. Биздин жарандык боюнча мыйзамда эгерде указ чыкпаса, ал жарандыгын жоготпойт. Башка мамлекеттин паспорт алган күндө дагы. Бирок бир учур келет, же ал жакты же бул жакты тандаш керек да. Азыр Россия Федерациясы дагы мыйзам кабыл алды. Упрощенный гражданство. 10 секунд. Упрощенный гражданство деп Калашников киргизип. Ал жерде бирок Кыргызстан менин билишимче жок. Туурабы? Мирза Ахмедович, азыр Россияда Кыргызстандын паспортун тапшырбай туруп паспорт алууга болот деген гражданство деген жакында кабыл алынды. Ошондуктан биз үчүн эки паспорту бар болсо, бизди Кыргызстандын гражданы деп тааныйбыз, биздин мамлекет. Акыркы Россия Федерациясы кабыл алган мыйзамда Кыргызстан барбы? Кыргызстандын паспортун тапшырбай жарандыкка тапшырса болот деп кабыл алышты. Мен таанышкан, бирок жок болчу да. Рахмат.